Birinci hareket fetha деп аталат. Экинчи аракетибиз касра деп аталат. Ал тамганын астында бир сызыкча болот. Үчүнчүсү домма деген аракет. Бул у тыбышын берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахтын саламы, ырайымы, берекети баарыбызга болсун. Күч кудрет Аллахка таандык жана Аллахтан болот. Жалла жалалуху ва жалла ша'нуху. Урматтуу достор, Ахунжан Исмаил YouTube каналында Устат Шакирт долбоорунун алкагында нөлдөн Куран окуйбуз аттуу сабагыбыздын бүгүн экинчи сабагы. Биздин каналга жазылып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Устаз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөзүмдү мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Бүгүнкү сабак дагы да бир берекелүү болуш үчүн, пайдалуу болуш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси менен баштагым келип турат. Саллаллаху алейхи. Пайгамбарыбыз айткан: "Аллази яқраул Кур'ана ва ятата'тау фихи ва хува алейхи шақун лаху ажран." Ким Куранды окуп, тамгаларга тили келбей кыйналган болсо, ага эки сооп жазылат экен да. Биринчиси Куранды окугандыгы үчүн, экинчиси тамгаларды чыгара албай кыйналгандыгы үчүн. Машалла. Демек биз тамгаларды туура айта албай, Куранды кыйналып окусак, эч кандай кыжалат болушубуз кереги жок экен. Кыжалат болуштун кереги жок. Наоборот, сүйүнүшүбүз керек. Бая биз үй бүлөлүү бала чакалуу болуп билип калдык да. Эки кызым бар, жаш. Алар жаңы тили чыгып баштаганда бир сөз сүйлөсө, ата эне үчүн бир чоң бир бакыт тартуулайт да, сүйүнүч алып келет. Ошол сымал ким бир тамгаларды чыгара албай кыйналып аткан болсо, Аллах Таала дагы аябай бир кубанат экен да. Ошон үчүн дагы да соогун көбүрөөк жазат экен. Ошого эч кыйналыштын кереги жок. Айтат го, Аллах Таала ким менен сүйлөшкүсү келсе, ага Куран окутуп коет экен да. Ошого Аллах Тааладан жалбарып суранып кетебиз. Бизди Курандан алыс кылбасын. Анда сабагыбызды баштай берсек. Биз биринчи сабакта жалпы 28 тамганы алдык. Эми экинчи сабагыбыз аракеттер жана белгилер тууралуу болот. Бул аракеттер биз алган 28 тамганын үстүнө же астына коюлат. Биринчи аракет фетха деп аталат. Ал а тыбышын берет. Кайсы эле бир тамганы алсак, мисалы, т тамгасын алсак, t'нын үстүндө бир сызыкча келсе, фетха деп аталат. Аны т деп окуйбуз да. Мисалы, б'нын үстүнө келсе. Экинчи аракетибиз касра деп аталат. Ал тамганын астында бир сызыкча болот. Ал и тыбышын берет. Би деп окуйбуз. Үчүнчүсү домма деген аракет. Бул у тыбышын берет. Тамганын үстүндө үтүр сымал болуп келет да. Ошол келсе бу деп окуйбуз. Бу. Анан төртүнчү сүкүн белгиси. Бул сүкүн тоголок болот. 28 тамганын үстүнө келсе, ошол тамганын өзүн гана айтабыз. Мисалы, бәнин үстүнө келсе, әб. Тәнин үстүнө келсе, әт. Эми аракеттерди алып бүттүк. Эми мен окуйм, сиз аркаман кайталайсыз. Муалим саниден, Ачып алыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И, у. Бизде фетха болду. И касра болду. У домма деп аталды. Кийинки тамгабыз ро. Ри. Ру. Жакшы. Бул ро тамгасы кээде жон, кээде ничке окулат турган тамгалар. Биз азыр фатханы алдык го. Тамганын үстүндө бир сызыкча келсе, а болуп окулат, а тыбышын берет. Бул кээде жон окулгандыгы үчүн фатхалуу келсе, ро, о болуп окулуп кетет да. Ро. Ри. Ру. Бул качан жон, качан ничке окулат десе, бул ро өзү фатхалуу, доммалуу абалда келсе. Жон окуйсуз. Жон окулат. Ру. Ал эми касралуу келе турган болсо ничке окуйсуз. Ри. Ри деп койсом катуу болуп калат. Дагы
кайсыл учурда жоон окулат десе, бул ро өзү сүкүн болуп, ага чейинки тамга фатхалуу же доммалуу келсе. Мисалы ар. Ар. Ушуну көбү ар дейт да. Ар десе бул катуу болуп калат. Ар. 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 Жакшы. Ронда да тунук айтканга аракет кылабыз. Андан кийинки домма. Ро өзү сүкүн болуп, астыңкы тамга доммалуу болуп келсе, ор. Ур. Ор. Ур. Жакшы. Мында да жоон. Жоон. Эми ро өзү сүкүн болуп, ага чейинки тамга касралуу болуп келсе. Мисалы ир. 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 Жакшы. Ир. Эр дебейсиз да. Кээ биркилер эр дейт, катуу болуп калат. Бул ничке окулат бул жерде ро. Ир. 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 Жакшы. Андан кийинки тамгабыз за. За. Зи. Зи. Зу. Зу. Az. Az. Iz. Iz. Уз. Уз. Зор. Зор. Жоон болуп атат. Зор. Зар. Зир. Зир. Эми ничке. Зир. Зир. Ро ничке болуп кетет. Көрдүңүзбү? Зор десеңиз ката. Зир. Эми зор. 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 Ронда да тунук жоонураак айтканга аракет кыласыз. Азру. Азру. Мына за тамгасынын үстүндө сүкүн турат. Ушуну көбү титиретип окуйт да. Азру болсо бул калкала тамгага окшоп калат дагы. Буну кыймылдатпай окуйсуз да. Азру тамганын өзүн айтасыз. Азру. Азру. Азру болуп кетпеш керек. Изру. Изру. Узру. Узру. Урзу. Урзу. Бүгүн бул тамгалар кыска болгондуктан эки тамганы бир алдык. Калган башка сабактарда буйруса ар бир тамганы бирден алабыз. Болду, иншалла. Алла ыраазы болсун, устаз. Урматтуу достор, биздин сабагыбыз эгерде сиздерге жакса, жактыруу белгисин басып, албетте биздин каналга жазылып, катталып койгонду унутпаңыздар. Келерки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.